Дастандын жалпы үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Ордуна Садыр Нуркожоевичтин баласынын ордуна мен бала болуп бергенине даярмын. Келинчегим келин болсун. Дастан байке ошол Весна соода үйүндө администратор болуп иштечү. Ошол жерлерге келип, биздин бул жак офис. Азыр мен ошол жакка киремин, кайсыл жерге жатып, мындай эс алып кетчү. Ошолорду тартамын. Азыр биздин офиске келип баратабыз. Ушул жерге келип, ошол диванга бир аз эс алып алайынчы деп келип ушундай эс алып кетчү. Бул жерге отуруп, биз менен тамашалашып, ошентип дагы отурган күндөр болгон. Эми биз азыр чогуу иштеген кесиптеши Улан байкени чакырган болчумун. Ошо Улан байкеден дагы бир аз интервью алып коелу. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар? Жакшысызбы? Дастан менде эмне айтабыз? Дастан менен мен 8 ай иштедим. 8 айда коллективден да жаман сөз уккан жокмун, өзүм эмес, башка элден дагы. Бу арендаторлордон да жакшы сөздөрдү только угуп жүрдүм да. Жаман деген эч ким болгон эмес. Анан эме деген сөз бар эмеспи? Адам баарында башканы сүйлөйт, жогунда башканы сүйлөйт деп. Кийинде эле, жок кезинде деле эч качан мындай жаман сөз уккан жокмун. Азыр деле до сих пор вот элдер айтып жүрүшөт, жакшы бала болчу деп. Эмнеси менен деп сурасаң эле айтат, көп советтерин берчү дейт. Мен өзүм билгеним боюнча Дастан конфликт вообще жок болчу. Урушайын, талашайын, антип кетейин, мынтип кетейин деп. Бул билбейм, может көп жерде да жүрүп келбедиби? Тиги канча көп тилди билет да, түрк тилин таза сүйлөчү, Кытайдан окуп келген кытайчаны таза сүйлөчү, англисчени таза сүйлөчү, англис тилин, кыргыз, орус эми аны калган тилди сүйлөп аткандан ал жөнүндө даже айтпай эле койсок болот. Дагы эмнени айтып кетебиз? Даже муну чоңдун баласы деп даже ойлочу эмеспиз. Биздей эле жүрүп эле, биз менен эле тамак ичип эле жүрчү. Ошо дагы суроолоруң болсо. Акыркы жолу кайсы күнү эмне жөнүндө сүйлөштүңөр? Акыркы жолу ошо каза болоордун алдында канча күн бир жумага жетпей атасынын соту болду. Анда да аябай кайгырып эметкен. Башында ошо сот болот деп сотко кетип, анан баарыбыз эме кылдык элек, тилекке каршы. Аяктан да билбейм, бирок акыйкат болгон жокко деп ойлойм да. Акыйкат болгон жокко. Эми Дастанды эстегенде эле көзүбүздөн жаш коюлат. Андай бала только дүйнөдө билбейм, көрө элекмин андай баланы. Дайыма эле менин жанымда жүрчү эле. Улан байке деп коет биргени, бирөөнү Улан аба дейт, бирөөнү Улан ака деп эле тамашалап эле муну кандай кылалы, тигини кандай кылалы деп эле жүрчү эле. Ал жоктан мага кыйын болуп калды. Не только жумуштан, а как адам катары да аябай эле кыйын болуп. Аябай көнүп алып жакшы бала болчу. Дагы эмнесин айтып беребиз? Ошо анан өзүнүн эмеси боюнча ошо быйыл үйлөнсөмбү деп өзү айтып жүрчү. Үйлөнөм байке, үйлөнөм, ошо 27-ге чыктым деп айтып калчу. Анан биз да үйлөндү, анан кызы бар экен, жок экен деле билбейм, сүйлөшүп жүргөн, бирок бар дегенди айтчу да, бирок биз көргөн жокпуз. Ошо даже тааныштыр деп айтканга даже жетишпей калдык баланы. Ошо мындай болуп кетерин билгенде эрте эле айтып, эрте эле
может бирдемке кылат белек. Ошо азыр ошо баары эле биякта иштегендин баары эле деп эле вот жаман сөз жок да. Мурун деле жаман сөз уккан эмесмин. Артына айткан кишини деле уккан эмесмин. Только өзүнүн кандай кыргызчаны окудум, советтерин айтып, орусча айтканда советтерин айтып өзүнүн темелерин эметип турчу. Может ошо ойлойм, тарбиясынан дагы, анан экинчи бул көп жерде жүрүп көп тилди билет эмес, ошон үчүн дагы может эмеси бар да. Анан совет айтканда да туура советтерди берчи. Баарыбыз жок дечи эмеспиз. Ошо башка эчтеке деле айта албайм жаман жагын. Ошо биз 8 айдан ашык иштедим. Ошондон бери деле ошо эч эме көргөн жокпуз. Баарыбыз эле жакшы жүрдүк. Биякта арендаторлор дагы жакшы деп эле, артынан деле жакшы дечи, алдынан деле жакшы дечи. Бир конфликт кылчу эмес, эки киши урушса барып бөлүштүрүп койчу. Баардык советин айтып. Ошонун бала ошо мындай балдар эми тарбия көрүп, ысык суукту көргөн балдар мындай ушундай болуп чоңойот да. Кээ бирөөнүн балдары деле жүрбөй. Жаман иштерге барып. Ошо. Чоң рахмат. Биз биякта дагы көптөгөн кесиптештери биякта охрана болуп иштегендерден дагы интервью ала десек, мындай жакшы эмелерин айтты, бирок камерага чыга албайбыз деп ошентип коюшту. Алар дагы жакшы бир мындай жүргөн жүрүм турумдарын айтышты. Чындыгында мындай алтын бала эле да. Чындыгында аябай жакшы бала болчу. Мен азыр кече ошол Дастан байкени сүзүп кеткен Эрмек деген байкебиз экен. Ошо байкени чакырган болчумун. Чакырып ушул жерден интервью алганмын. Күнөөсүн мойнуна алып, кечирим сурадык бүткүл кыргыз элинен, Жапаровдордун үй бүлөсүнөн, ошол жакындарынан баарынан кечирим сурады. Мен азыр ошону коюп берейин. Чындыгында багы атайлабаганы билинип эле турат, көрүнүп эле турат. Аны дагы кошумчалап айтты. Азыр ошол видеону коюп берем. Ассаламу алейкум. Дастандын үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Терең кайгуу менен көңүл айтам. Авариядан кийинки 4 күн бою Дастандын үй бүлөсү менен чогуу жүргөм. Ушунчалык мээримдүү, кайрымдуу үй бүлө экен. Кечиримдүү, мен ишенем, Дастан да ошондой киши болчу. Аны түшүнүп мага да эки эсе оор болуп жатат. Жакын арада өзүм ата болгом. Ата эненин ичиндеги, жүрөгүндөгү күйгөн өрттү мен да сезип жүрөгүм жарылгыдай болуп атат. Дастандын жалпы үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Ордуна Садыр Нуркожоевичтин баласынын ордуна мен бала болуп бергенине даярмын. Келинчегим келин болсун. Кызым небереси болуп берсин. Чоң баа жеткис карызым бар. Өмүрүмдүн аягына чейин чогуу болуп берем. Кудайдан бүткүл кыргыз элимдин анан пассажир кыздын дагы үй бүлөсүнөн кечирим сурайм. Ошол үйгө продукт дары алып чыгып жаттым эле. Жаман ой менен жолго чыккан жокмун, кырсык болуп калды. Машина урулгандан кийин мен да башы менен стойканы сүзүп, өзүмдү таппай калдым. Анан өзүмө келгенде тормоз бастым. Дастандын үй бүлөсүнөн бир да жаман сөз мага айтылган жок. Чогуу жүрдүк. Ошон үчүн кечиримдүүлүк үчүн чоң рахмат. Терең ыраазычылыгымды айтам. Мына урматтуу туугандар, бул сүзүп кеткен бала дагы, байкебиз дагы бул ата айлап кылган жок экен.
бул мындай көрүнүшүнөн эле айтып турат. Бул кырсык, албетте мунун баардыгын түшүнүп, Садыр Нуркожоевич дагы буга арыз жазган жок. Ошого терең ыраазычылыгын айтып атат. Анан бул жерде бул Эрмек байкебиз дагы айтып атат. Мен Садыр Нуркожоевичке бала болуп берейин, келиним, жубайым келин болуп берсин, кызым небере болуп берсин деп. Эми өзүнүн баласындай бала табылбайт дегилечи, бирок бул байкебиздин дагы баягы ушунчалык мындай кыжалат болуп, ичинен күйүтү ашып аткандыгы баарыбызга көрүнүп турат. Ошондон келип чыккан мындай сөз десем дагы жаңылышпайм. Ошо Дастан байкенин арты кайырлуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун. Өмүрү кыска экен, бирок ушунча кыска өмүрдө дагы жакшы бир иштерди жасап кетти. Мындай эч бир адамдын көңүлүн сындырып, андай учурлар таптакыр болгон жок. Мен көргөнүм боюнча, укканым боюнча таптакыр уккан дагы жокмун, көргөн дагы жокмун. Ушунчалык жакшы адам болчу. Эми жакшы инсандар эрте каза болот деп коет. Бул жакшы инсандардын катарында болчу. Ошол бүткүл кыргыз элиме тынччылык каалайм. Эч кандай мындай окуяларды эч бириңиздердин башыңыздарга салбасын. Буюрса баары жакшы болот. Анан мен өткөндөгү видеомдо айткан болчумун, ошол туура эмес маалымат берип койгон жол кыймылынын инспекторлору боюнча иликтөө жасайм деген болчумун. Алар боюнча иликтөө жасайын десем, бул жактагы агаларыбыз айтты, жөн эле кой, бул нерсе бүттү. 24 KG сайтына ошондой кылып маалымат берип койгон экен, токтоп турган машинага келип өзү урунган депчи. Мен ошолордун баарын тактадым. Кийин кайра видеону көргөндөн кийин кайра оңдоп койгула деп 24 KG сайтына кайра айткан экен. Ал оңдолуптур. Сайттан дагы көрдүм мен. Бирок Супер KG маалымат порталы оңдоптур. Эми бул өткөн иш өттү. Видеону дагы бардык элдер көрдү. Кимде күнөө, кандай болуп кырсык болгон, ошонун бардыгын көрүштү. Эми мунун чукуштун деле кереги жок болуп калды окшойт менин оюмча. Ошондуктан аны иликтеп чыккан жокмун. Эми мен бул жактагы ошол сүзүп кеткен агабызды чакырып интервью алып коеюн дедим. Себеби бул агабызды көпчүлүгү ошо буну заказ кылган, анан тиги бу деп ар кандай нерселерин айтып атышат. Бирок бул кырсык ар бирибиздин башыбызда келип калышы мүмкүн, башыбызга келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бири-бирибизге кечиримдүү бололу. Бакы муну каматкан менен деле эч кандай пайда жок. Бул жакта бир баласы калып атат, аялы, жубайы, ата-энеси бар экен. Ошолор бакы ооруп калбасын, же бир жабыр тартып калбасын деген ойлор менен Садыр Нуркожоевич агабыз дагы эч кандай арыз жазбагыла деп команда берген бул жака. Ошо менен токтоду бул иш. Сиздер менен болгон мен Таан Сагынбаев. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.